Салам достор. Мен бүгүн сиздер менен ушундай таттуу кренделдин рецепти менен бөлүшөм. Биринчи жылуу сүттү куюп, ага калган бардык азыктарыбызды салып, биз жумшак камыр жууруп алабыз. Мынакей камырды да биз жууруп алдык. Биз камырды тең экиге бөлөбүз. Жана экинчи бөлүгүн дагы экиге бөлөбүз. Биз биринчи бөлүгүн үстүн жаап, аны ачытканга коюп коебуз. Биз экинчи камырга 1 кашык какао порошогун кошуп жана 1 кашык сүт кошуп, биз камырды кайра башынан жууруп алабыз. Мынакей бизге ушундай түстөгү камыр пайда болду. Биз бул камырды дагы үстүн жабып, буну дагы көтөрүлгөнгө тыныктырып коюп коебуз. Ал эми үчүнчү бөлүктөгү камырыбызга биз 2 кашык порошокту, какао порошогун жана 2 кашык сүт кошуп, бул камырды дагы кайра башынан жууйбуз. Мынакей үчүнчү камырыбыз дагы даяр болду. Бул камырыбыз ичине дагы шоколадка окшогон болду. Буну да жабып, биз 3 камырды тең тыныктырып коюп коебуз. Мынакей камырларыбыз да тыныктыр, көтөрүлүп калыптыр. Эми камырларды биз мынакей биринчи камырды биз 4кө бөлүп, аны толоктоп алабыз. Ошондой эле экинчи камырды дагы 4кө бөлөбүз. Аны дагы тоголоктоп коюп коебуз. Үчүнчү камырыбызды дагы 4кө бөлүп, аны дагы тоголоктоп коебуз. Мынакей биздин камырларыбыз даяр болду. Үстүн жабып, буну да 1 10 мүнөткө коюп коюш керек, бизге жайылганга оңой болуш үчүн. Камырлар тыныгып бүткөндөн кийин биз бирден алып жай ジャイアンタイブス。 баштайбыз.
камырларды жайып, алардын үстүн суулап, үстүнө кабат кылып тизе баштайбыз. Мына достор, биздин камырларды түзүп алдык. Эми ушундай кылып камырды жайып алабыз. Жайылган камырды биз экиге бөлүп алабыз. Экиге бөлүп, бул камырды дагы тилке кылып, өзүңүздөр көрүп тургандай кылып тилкелерге бөлүп алабыз. Бөлүнгөн камырларды биз узунунан жана туурасынан кылып жаябыз. Жана өзүңүздөр көрүп тургандай кылып биз түйүп баштайбыз. Түйүп алгандан кийин биз анын үстүн жаап 20 мүнөткө тыныктырып коебуз. Мынакей достор, биздин тыныгып бүткөн кренделерди үстүн биз жумуртка менен шыбалайбыз.
бул гана суу менен гана шорп коебуз. Анткени жумуртка рөңүн өзгөртүп коюшу мүмкүн. Биз духовканы ысытып алып 180 градуста түбүнкү идишке кайнак суу ичине куюп 180 градуста 25 минут пиштирабыз. Мына достор, биздин кренделдер да даяр. Анын үстүн биз сливочный масло менен сүртүп чыгабыз. Аябай даамдуу, аябай жыттары буруксуган биздин кренделдер да даяр. Рецепт сиздерге жаккан болсо, анда комментарий калтырганды унутпаңыздар. Жана менин каналыма жазылыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.